Жолу саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биз сабагыбызды, кезектеги сабагыбызды баштай беребиз. Биздин азыр өтүп аткан сабагыбыз бул өзүбүздүн веб страницабызды деп коебуз, веб бетибизди даярдоо. Буну биз эң жөнөкөй ыкмасы блокнот предложениясында HTML тилинин жардамында өзүбүздүн веб бетибизди даярдоо болуп эсептелинет. Анда бул жака көңүл бурабыз, баардыгыңар блокнотту ачканды билип калдыңар, ачканды билесиңер. Эми ошол жерде өзүбүз ар бирибиз өзүбүз жөнүндө веб баракчаларды даярдашыбыз керек. Биринчи кезекте биз мына жактан мен силерге азыр экранымдан көргөзөм. Так, мына жерден экран. Силерге менин азыр экраным көрүнүп турабы? Биз мына пусттан же болбосо биз мына издөө системабыздан эле блокнот предложениясын издеп таба алабыз. Блокнотту өзүбүздүн терезебизге жүктөйбүз. Биздин бул блокнот терезебиз даяр болду. Андан кийин биз кадимки өткөн сабактарда өткөн HTML тилин ачуу жана жабылуучу тегтерин жазып баштайбыз. Ал үчүн биз мындай бурчтуу каша деп коебуз же чоң кичине белгисинин ичине англисче тамга менен HTML. Бул ачылуучу теги, ошодон эле жанында HTML. Жабылуучу тегинин жанына биз сызыкча белгисин кошо коебуз. Так. Андан кийин биздин аткаруу бөлүгүбүзгө келип жеттик. Андан кийин head тегин колдонобуз. Head бул дагы ачылуучу жана жабылуучу тегтердин түгөйлүү тегтердин катарына кирет. Жабылуучусуна head'тен кийин биз өзүбүздүн сайтыбыздын аталышын жазып алышыбыз керек бул жерде. Бул жерге дагы өзүбүздүн сайтыбыздын шапкасы деп койсок болот, заголовкасына чыгарыш үчүн биз title тегин колдонобуз. Жерде мен өзүмүн страничкамды баштайм бул жерде. Бул өзүмдүн бетимде жалаң өзүм тууралуу маалыматтар, өмүр баяным, сүрөтүм, резюмем таблица түрүндө жайгашат, жана башка нерселерди жайгаштыра берсек болот. Бектемир уулу Күйшөнбек. Title тегинин жабылуусу, бул жерге биз англисче шрифтти отуруп алабыз дагы. Андан ары улантабыз. Head биздики жабылды. Head тегин ушуну менен аяктасак болот. Бул биздин заголовкабыздын теги болчу. Андан кийин менде биринчи кыскача өмүр баяным болуш керек, Аны биз H түгөйлүү теги деп колдонсок болот. H теги менен WhatsApp номерлерге келген суроолорго, ошондой эле социалдык баракчаларда берилип жаткан суроолорго жооп аласыз. Саламатсыздарбы? Мен 2 неберемдин бири 4 жашта окуп, Кочкордогу врачка барганда, өзүмдүн неберем бизнес ишинде көмөк келип жатат. 15 жаштагы неберемдин сабактары тоскоолдукка учурады. Себеби ал Ош шаарында окуйт болчу, баары китептери үйдө калды. Бизге жардам берип коюңуздарчы. Аларды алып келгенге менчик унаабыз бар. Так, мына звукту өчүрүп койдук.
Ondan keyin height bizdeki left degene geldik. Sizlerge barыңар экран көрүнүп атат, эгер көрүнбөй аткан болсо, микрофонду жандырып, дароо айтып койгула. Принят. Көрүнүп атат. Жакшы элеби? Мына блокнот экраны полный көрүнүп атат, жакшы эле. Ооба, жакшы эле. Left деген колдонобуз. Бул дагы түгөйлүү жана түгөйсүз тегдердин катарына кирет. Муну биз бул жерден чыгарып коебуз. H деген бул бизден сөздөрүбүздү чыгарып берет. Left дегенибиз биз левый жагы бизден терезебиздин сол жагына жайгаштырып берет. Эгерде бул жерде center деген колдоно турган болсок, ал борборлоштуруп жайгаштырып берет болчу. H1 дегенде бизден сөзүбүз чоң шрифтте жазылат. H2 десек андан кичинерээк, H6, H7 болуп кичинерип кете берет да. Ошон үчүн биз H1 чоңураак эле шрифтте жайгаштырабыз керек. Бул жерде биз өзүм тууралуу маалымат деп коюшум мүмкүн, Андан кийин H1 деген биз бул жакта чыгарып коебуз. Биз эми буну өзүбүздүн страничкабыз кандай болуп атат, ошону карап көрөлү. Анын үчүн сохранить как онлайн сабак 8-ди. Бул жерге биз өзүнчө папка ачып коелу. Бүгүнкү иштеле турган бир нече страницабызды улай турган 02 сабак деген папка болсун. Открыть жерге биз текстовый документти, бул текст болуп ачылбаш керек да, буну биз негизги бет деп сактап коелу. Англисче шрифт менен негизги деп коелу. Точка биздин кеңейтилишибиз сөзүлө HTML кеңейтилиши менен сакталат. Сохранить. Биздин папкабыз онлайн сабакка кирдик. Андан кийин 8.02-нин ичинде негизги деп сакталып турат. Аны биз открыть с помощью биз буну жардамында ача берсек болот. Биздин бетибиз кандай болуп калды? Так, биз өзүм тууралуу маалымат. Мына бектемин биздин баракчабыз чыкты. Андан кийин блокноттон биз өзүбүз каалаган маалыматтарды киргизе берсек болот. Эми биз буну өзүм тууралуу маалымат дегенден кийин сөзсүз түрдө өзүбүз жөнүндө текст жазышыбыз керек. Аны body тегинин жардамында body буну дароо эле жаап кое турайлы дагы. Чылуу жана жабуулардын ортосунда биз мен өзүм тууралуу маалыматты жазып баштайм. Мен 1995 жылы жарык келдим. Ош мид факультетин 2010
2007 жылы аяктаган. Бул жерге эми өзүбүздүн өмүр баяныбызды кенен киргизерсек болот. Көрөлү бул жакта дагы биз буну Ctrl+S менен сактайбыз, же болбосо файл сохранить. Файл сохранить, же болбосо Ctrl+S. Андан кийин өзүбүздүн сайтыбызды ачабыз, буну биз обновить этебиз. Мен 1900 жылы келген, ошонун мид факультетин 2-жылда аяктагам. Эми биз бул жерге сүрөт коюшубуз мүмкүн, сүрөт коюшубуз мүмкүн, тамгал шрифттерди өзгөртүшүбүз мүмкүн, фон беришибиз мүмкүн, жана башка. Азыр ал жагын дагы көрөбүз. Биринчи сүрөт кошуу жөнүндө карап көрөлү. Сүрөттү биз ушул жерден эле image деген тегти колдонуу менен сүрөттү коебуз. Бул жерге биз 1-2 аралык enter'ди жылдырып алайлы. Enter'ди коюу үчүн br каучканын ичинде br деген немени тегти колдонсок, бизге бул автоматтык түрдө enter чыгарып берет. Эгерде экөөнү койсок, экөөнү чыгарып берет. Биз ал жерде дагы мен 1995 ушунун жерге бир enter'ди коюп коелу. Так, сүрөт коюш үчүн бизге атайын тег бар. Бул image дегенде сүрөт. Кайсы сүрөттү коебуз? Ошол сүрөтүбүздү өзүбүз коюп алайлы. Мен мисалы бул жактан өзүмдүн сүрөтүмдү Facebook'tan alıp koyayım. Facebook'ta açacağız. Image TV'nin içine de şu boyunca gidiyoruz da S biz bunu profildeki sürekli alıp öğrenelim. Biz bunu ушул боюнча алып койсок да болот. Өзүнчө жанагы биздин документибиздин жанында сактап алып койсок да болот. Эки жолу бар. Биз буну жанагы биздин ачып аткан документ папкабызга сактап ошол жерден алып көрүп коелу. Биздин сүрөттөрүбүздүн баардыгы рабочий столдо, онлайн сабак 8-класс 02. Атын бир кыскартып эле коелу, бир деп эле коелу. Бир сохранить. Биз сүрөтүбүздү сактап алдык. Эми өзүбүздүн сүрөтүбүздүн ал жерде бир деп турат. Yes. Бар. Биздин жана азыркы жерде сүрөтүбүз сакталып турат. Биздин сүрөтүбүз тырнакчанын ичине бир деп жазылат. Сүрөтүбүздүн форматы JPEG экен. Биздин сүрөтүбүздүн форматы JPG. Сүрөттүн форматы JPEG. Биздин сүрөтүбүздүн дарегин бердик. Эми ушул сүрөтүбүздү көрөлү. Биз аны дагы сохранитти бастык. Chrome киребиз дагы өзүбүздүн страницабыз ал жерде
обновить етебиз. Бул жерде менин сүрөтүм, өзүмдүн сүрөтүм кошулуп калды. Бул сүрөт биз үчүн чоңдук кылат бир топ эле. Аны биз бир топ кичинертип койсок дагы болот. Так, анын үчүн биз узун турасын пикселин кичинертишибиз керек. Биринчи бул биздин сүрөтүбүздүн мамынча деп коебуз, мамынча тарабындагы пикселдерин коюп берет. Тырнакчанын ичинде биз биринчи 100 деп көрөлү. Анда биздин сүрөтүбүз кандай чыгат? Блокнотубузга келебиз. Биздин сүрөтүбүз 100 десек кичине болуп калды, Биз 200 деп коелу. 200 деп коелу. Эми мына биздин сөздөрүбүздүн бардыгы өзүм тууралуу, мен тууралуу дегендин бардыгы сол жака эмес, борборго жайгаштырылсын. Анын үчүн center борбор болуп калат, Аны баарыбыз билебиз. Борборго каратып түзөтөбүз. Бул жерде left дагы center деп чаап коебуз. Сохранить. Өзүбүздүн өзүм тууралуу маалымат бул борборлоштуруп калды. Так, да биз мына жердеги өзүм тууралуу маалымат, мен бир ушул аяктагам деп өзүм жөнүндө жазып аткан өмүр баянымдын шрифтин өзгөртүп көрөйүн. Анын үчүн биз body тегинин ичине эле биринчи биз фонун өзгөртүп көрөлү. Body анын үчүн color деген түз деген сөз болуп калат, color барабар кандай түз кылып коелу биз? Оранжевый түз берип кое берели, Ушундай болуп калса керек, оранжи. Сактайлы. Биз түсүбүздү туура эмес жазып койдук. Азыр кайра башынан блокнотко. Бизге чолпон ай блокнотко киребиз бул жерде. Бул жерде так, биз эмне үчүн мындай болбой атат? Не знаю. Ага, жерде бай color эмес. Coil болуп калыптыр, болду. Ушул жерден ката жазып коюпбуз. Color, body тууралуу жаздык. Башкасын карап туруп азбын дагы турлап коебуз. Андан кийин биз шрифттерди өзгөртүшүбүз керек болгон, Мен 1990 жарык дүйнөгө келгенмин деген жерде биз шрифттерин өзгөртүп көрөлү. Буну атайын фонт деген өзүбүздүн көзүбүз бар. Фонт дейбиз да. Фонт деген эмне болот эле? Фонт деген шрифттерибиз, Фонт size дегенде шрифтибиздин чоңдугу барабар деп турайлы. Шрифтибиздин чоңдугу бизге 7-шрифт болуп турсун пока.
Түсү. Колор биздин шрифтибиздин түсү болуп турсун. Бул деле red, кызыл болуп турсун, Бул жагын көрөлү чыгабы экен. Так, 5. Бул маалымат катары чыгып калды жанагыбыз, Бодунун ичине. Koyuşumuz gerek. Сохранить. Beş. Ara, bu bizim sürettürü çıkıp geldi. Так, дагы биз кандай кылсак болот? Бул жерден таблица кошсок болот. Таблица коюш үчүн сүрөт коштук, таблица коштук, аны борборлоштурдук. Мына жерге table деген таблицаны бизге чыгарып берет. Но сызгылабай тургула table. Таблицанын билебиз, жолчолору анан мамчалары болот, Таблицанын жолчосу катары бизде так, бул таблицаны биз ачып жаап коюшубуз керек. Таблицанын жолчолору анан мамчалары сөзсүз түрдө болуш керек. TR TR бул биздин таблицабыздын жолчосу болуп калат. Андан кийин таблицабыздын мамчасы болот, ал TD. Так, кавычканын ичинде TD теги менен биздин таблицабыздын мамчасы. Жолчобузга, биринчи жолчобузга биздин так, биринчи жолчобузга кызыгуусу деген жазуу чыгып калсын. Мына жерде TR тегин. Ким жазып атат мына жерде? TR. Сохранить. Биздин таблицабызда сызыкча чыкпай калды. Жөн эле маалымат чыгып калды. Бул жерден биз азыр сызыкчаны дагы тек менен беришибиз керек. Сызыкчаны бериш үчүн бизде table'дан кийин мына жерге биздин сызыкчабыз border деп туруп биз бул жерде
1 мм сызыкчаны алып кое берели. Сохранить этебиз. Биздин графика менен иштөө деген жерде биздин ол жерге бир-эки янтар басып коелу. Сүрөттөн кийин кызыгуусу графика менен иштөө. Эми биз бул жерге мындан 5-6 сайтты түзүшүбүз мүмкүн. Ошол жерге биз шилтеме кошуп коюшубуз керек. Бул жерден экинчи жерге, мисалы, биз ушул эле өзүбүздүн страничкабызда туруп, башка сайтка өтүп кете турган мүмкүнчүлүккө ээ болушубуз керек. Анын үчүн жөн гана А деген биздин тегибиз колдонулат. А деген тегти колдонобуз дагы. Хеф кызматчы сөзүн кошуп жазабыз. Бул бизге хреф кызматчы сөзүн кошуп жазабыз. Бул бизге өзүбүз каалаган шилтемени чыгарып берет. Хреф барабар. Жана сүрөт койгондо биз мына жерге сүрөттүн атын жазганбыз. Ушул эле жерге биз шилтемени жазып коебуз. Эгерде бизде ушундай блокноттон экөөнү ачып туруп, экөөнүн адресин мына жерге дагы бирөөнү ачып туруп туташтыра турган болсок, копия дегенди биз оңдоп коелу азыр. Пока биринчи мына Facebook'tu туташтырып турайлы. Биз Facebook бул жерге шилтемени коебуз дагы. www.facebook.com бул жерде өзүбүз каалаган комментарийди жазып коебуз. Facebook баракчасына кирүү. Биз жабуучу тегибизден А тегин жаап коебуз. Бул А тегибиз 0 жердеги 0А теги жабылды. Сохранить. Биздин ссылкабыз кандай болуп чыгат? Facebook баракчасына кирүү. Биз ушул Facebook баракчасына кирүү дегенде бассак, ушул жерден автоматтык түрдө биздин Facebook'убуз ачылып калат. Назад кылсак, кайра эле өзүбүздүн страничкабыз. Ушуга чейин силер азырынча ушул жерге чейинкисин аткарып тургула, ушул жерге чейинкисин көрүп тургула. Өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү, өзүңөр жөнүндө маалыматты, анан сүрөт, бул жерге графика, шилтемени улап турасыңар. Бир нече өзүбүз жөнүндө маалыматтарды топтойбуз дагы. Бул жерге катарган, мисалы, өмүр баяным деп жазабыз, ата-энем тууралуу маалымат деп өзүнчө баракча, мектебим тууралуу деп өзүнчө баракча, кыялдарым, ушундай баракчалар менен бир топ баракчалар түзөбүз дагы. Ошол баракчалардын бардыгын бир бетке туташтырабыз. Азыр биздин сабагыбыз аягына чыкты. Силер менен азыр коштошобуз. Агай, компьютер жок болсо эмнеден коелук? Компьютер жок болсо, азыр бул сабактар менен көрүп, мына тегтер боюнча, мен жөнөтүп аткан файлдар боюнча неме кылып тургула. Ошолор боюнча окуп даярданып тургула. Биз ошол боюнча тест жөнөтөм. Бирок мына видеону көрсөңөр, видео боюнча сабак алып турсаңар, кийин компьютерге отурганда бул оңой эле иштеп кетесиңер деген үмүттөмүн. Болуп тургай. Тур саламатта калгыла.
Ага, скриншот кылып Kaldı. жиберип коесузбу? Oltağınız ağay. Aha, ma'qul. Yaxshi. Qalma. Ağzına rahmet ağay. Saat ağay. Ha, salomatda bo'lg'ay. Yoktur ağay.